Давайте поаплодируем, уважаемые друзья! Кезектеги Чакан Сейилбак, Сухебатор менен Юнсалиев көчөлөрүнүн кесилишинде ачылды. Буга чейин бул жер башаламан соода сатык кылган жай болсо, эми мынтип жашоочулар үчүн Чакан эс алуучу жайга айланды. Я проживаю здесь с 2002 года. Мен бул 6-Кичи районунда 2002 жылдан бери жашайм. Негизи бул жай каралбай калган, кичинекей базар бар эле. Мына эми эс алуу жайы пайда болду. Бардык жер жашыл, таза, ыңгайлуу. Бизге абдан жакты, ыраазычылыгымды билдирем. Негизи аябай жакшы болду. Мындай балдар үчүн, чоңдор үчүн деле кичине эки жака басып, жумуштан кийин, балдар садиктен кийин буга чейин мындай мүмкүнчүлүкүбүз эч качан болгон деле эмес. Бир аз паркка айланчубуз. Азыр жакшы болуп калды. Эс алуу аймагын жакшыртуу менен Бишкек асфальт сервис, Бишкек жашыл чарба муниципалдык ишканалары жана активдүү жарандар алектеништи. Чакан бакчага көчөттөр, гүлдөр отургузулуп, газон себилди. Автоматтык сугаруу тутуму орнотулуп, узундугу 700 чарчы метрди түзгөн ирригациялык тармак коюлду. Жарыктандырылып, ар кандай түрдөгү отургучтар орногон. Эң башкысы замандын талабына жараша, акысыз Wi-Fi дагы иштейт. Аянты 1 гектарды түзгөн Сейилбак шаардык мэрия жана Демир өрчү тарабынан каржыланып, оңдоп түзөөдөн өткөрүү жумуштары 1 айдын ичинде бүткөрүлгөн. Биздин меценат жигитибиз ошол 7-чи микрорайон тургуну өзү ушул жерде мектепте окуп тур. Анан ошол 3 миллион сом өзүнүн каражатын бөлүп, ошол жерге жакшынакай брусчаткалар салып, жарыктандыруу иштерин бүтүргөн. Мэрия тарабынан 2,5 миллионго биздин Бишкек асфальт сервис жакшынакай тротуарлар салып бердик. Зеленхоз тарабынан 700 миң сомго бак тарактар тигилип, кара топурактар тигилип, көк чөптөр тигилди да. Ошол эки жактан биригип жакшынакай сквер пайда болду. Ушул жер өзү эскизный проектиси даяр жер экен. Мурун бул жерде стихийный торговля, ушундай павильондор турчу экен. Анан ошолордун баарын мэрия алып берди. Анан биз көрктөндүрүп, ушу брусчаткаларын, скамейкаларын, фонарлардын баарын коюп бердик. Мындан ары дагы бул жерди көрктөндүрүп, каралашканга биз ар дайым даярбыз. Сейилбактын ачылыш аземи концерттик программа менен коштолду. Буга чейин ушундай эле Сейилбак 8-11 Кичи райондордо ачылган. Жакынкы күндөрү 9-Кичи районуна ачуу мерчемделүүдө. Перизат Куттубекова, Бекжан Токтосунов, Ала Тоо 24.